Эркелетип сылабастан башымды, турмуш мени зор майданга чакырды. Бала кезде жетким келип эңсеген, жылдыздуу жек, алыспы же, жакынбы? Бул улуу күн урпактарга бек сунар. Мурасыбыз кылымдарга кеп кылар. Ырукканы кайра келдим Көлжээкке. Амансыңбы? Поэзия фестиваль. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу поэзия сүйүүчүлөрү, сиздерди кайрадан 6-чы ирет Чыныбай Турсунбековдун жылдыздуу жегинде көрүп жатканыбызга терең кубанычтабыз. Мына ушул 6 жыл аралыгында керемет көз ирмемдерге, жүрөк толкуткан ырларга, кубаныч сүйүнүчтөргө күбө болдук. Анда эмесе бүгүнкү 6-чы ирет өтүп жаткан Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалын ачык деп жарыялайбыз. Кош келдиңиздер. Анда эмесе урматтуу поэзия сүйүүчүлөрү, Чыныбай Акуновичтин сөзүнө жазылган жылдыздуу жээк чыгармасын Мета Тим хору аткарып берсин. Бул ыр фестивалыбыздын гимни болуп калсын деп тилек кылалы. Başımdı turmuş beni zor maydanga çakırdı. Bala gezde jetkim gelip engsegen, yıldızlı jek alıspı je jakınbı, yıldızlı jek alıspı je jakınbı. Al jek hazır çakırga, al cegazı tilek kiygen caşıldan, al cek degen maksat oydun asmanı, sancık degen büründürü çaçılga. Gelip deşet çirgin dese kaçpasa, Dünümükkü arnamısın satpasa, enesinin sütümenen ozangan, can dünönün tazalığın saktasa, can dünönün tazalığın saktasa. Al cegazı ümit gündün çakırga, Cegazır tilek kiygen caşıldan, al cek degen maksat oydun asmanı, sancık begen küründürüp çaçılgan. Al cegazı tilek kiygen caşıldan, al cek degen maksat oydun asmanı, sancık degen büründürü çaçılgan. Al cegazı ümit gündün çakırgan, al cegazı tilek kiygen caşıldan.
жаңы чыгарманын бет ачары менен куттуктайбыз. Бизден Жылдыз Ужек поэзия фестивалынын гимни үчүн бир жакшы кол чаап койсоңуздар. Рахмат Метатим командасына терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, дагы бир саамалыктын бет ачары акын, илимпоз котормочу, коомдук жана мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жаркын элесине арнап жаңы тасма даярдалды. Бул тасма режиссер Тыштык Нурбеков жана АКС медиа командасы тарабынан даярдалган. Анда эмесе баарыңыздардын назарыңыздарды көгүлтүр экранга бурабыз. Эркелетип сылабастан башымды, турмуш мени зор майданга чакырды. Бала кезде жетким келип эңсеген жылдыздуу жээк, алыспы же жакынбы. Жылдыздуу жээк. Татипти сактагыла. Төз тургула. Мындан кийин мен айткандай болот. Ай сен, жөн тизилип тур. Үлгү болушубуз керекпиз. Чыныбай. Дагы эле кыйын болуп баштадыңбы? Карачы буларды коркутуп коюптусуң. Мен эс тартканда атам активдүү кызматта иштеп калды. Мен бир 4-5 класска келгенден баштап малга кетти. Бирок кичинекесинде да бир аз мал багып калган эсимде. Анан малга кеткенден баштап мен ошо папашанын каникул мезгилинде койчусу мен болуп калдым да. Тамакчыдан атпай ке? Кардын ачты. Жыргалбайга берейин. Жыргалбайга. Суу берсин, жыргалбайга берейин. Кой тургула. Бискечи. Мына өскечи. Кой тургайсыз. Асыр болан бөлөктөрүн ичсин. Анан чөмүчтөн бир чөмүч салып коет. Агесте чоң жыны жок. Кичинекей куясың бат-бат искенди ысык ичебиз да. Азыр мына эмгичекти көнүп калган экенмин, ысыгын ичем мен да. Чыныбайдан ошондой болчу. Чоң үй чоң аш, 10 балалуу үй бүлө. Айылда бул кичинекей мамлекетти математиктердин үй бүлөсү деп коюшат. Математикадан эже жакшы берет экен. Жаңы келиптир да. Ошо жаңы келген мугалимди жакшы мугалим деп атат, Сен сабагынан сен 2 ала төттө уктуң го. Ой, ким айтты сизге? Мен күндө эле 5 алам. Ой, Чыныбай эки албайт, койчу. Райыс, ушинтип эле бересиң сен. Эшиктен балдар чогултуп эмне кылыптыр? Сиздин ишиңиз канча? Ал өзүм ишим да. Байкең айтпай кал. Болду. Мен сабагымды окуйм. Токтоп, тамагың толук. Жок, мен сабагымды окушум. Бир туугандардын ичинен, өзгөчө эркек балдардын ичинен менин эң чоң айырмам болсо керек, эмгиче айтышат бир туугандарымда. Китепти көп окучусуң деп. Жомокко, китепке кызыгып, адабиятка кызыккан үй бүлөдөгү мен болчумун. Кичинекей Чыныбайдын эрмеги да, досу да, оюнчугу да китеп. Башка нерселер ага кызыксыз. Китеп ага башка бир ажайып дүйнөнү ачып берет. Жаңы нерселерди таанытып, жакшылыкка үндөйт. Таасирленген тестиер бала Гайдардын чыгармасындагы Тимур сыяктуу команда топтоп жакшы иштерди жасагысы келет. Болар кайра жашын ол, тамеки чегип от. Чекен жок. Турма оякта, бой. Отурган штабы суй кепе, кой кепе да, баягы кепе. Анан киргизип алып туруп, тарбиялап атам, эмне тамеки тартасың, сен байкуш актанып атат.
почти мындай ыйлагысы келип актанып атат да. Анан азыр ойлойм да, алар кандай менден анчалык коркуп калган, мен мугалимдерге айтпайм аны. Мектепке барып, мен ушинтип атам дебейм. Ал өзүм жасап аткан ишим да. Алар болсо мени чоң кишиден бетер, жагайдан бетер менин алдымда отуруп алып актанышат. Ошондой картиналар көп. Тамик чекпей жүрүп уктарбы? Уктум. Тамик чекпейсиңерби? Жок, чекпейбиз. Бошсуңар бар. Баслай кана панкына кеттик. Кеттик балдар. Кеттик. Жаным, мен кеттим бара я. Таасири бар балдардан топ түзүлдү. Атайын штабта бар. Өзү командир. Эми олуттуу иштерди жасоого кез келди. Айкын апа, биз келдик. Келиңиз. Алдайлайындар сыйыр болсоңор мен эмне болмокмун? Сен бар шыпырага. Келиңиз, карап туруңуз. Мектептен окуп жүргөндө жанагы Тимурдун командасын уюштуруп алып, айылда жумуш көп да. Согуштан калган, жалгыз жашагандарга барып жардам берчү. Ошол кезде эле энергиясы күчтүү болуп өзүнө батчу эмес окшойт да. Ушундай тиги шадырашатман балдарды алып жүрчү. Балдарга дагы авторитети жакшы болчу. Чыныбай эмне десе макул болушчу. Айланайындар, жардам бергениңерге рахмат. Өлкүнүңөр өссүн, ден соолуктогула. Мени ошондо коюп койгой. Чыныбай, көөдөнүң бийик көрөгөч бол айланайын. Элиңдин керегине жараган акылкөй, даанышман бол. Амин. Бул китептин таасири турмушумдагы мисалы мен китептен алып өз турмушумда колдонгон биринчи таасир катары бүгүнкү күнгө чейин айтып жүргөн. Анан ошо мен ыр жазганга дагы ошол китептин таасири тийди. Анткени ар түрдүү китептерди окуганда ыр китептеринде окуп калдым. Ага эки таасир болду. Бирөөсү ыр китептердин таасири. Адабият сабагынын таасири десек болот. Экинчиси албетте бизге 5-класста бир жаңы класс жетекчи келди. Караколдон педагогикалык институту бүтүрүп Шарапат деген эжеке болчу. Саламатсыңарбы балдар? Бай окуя баланын дарымет, талантын ачуу жертөөнөн тээп чыккан булактын оозун ачкан сыяктуу. Класс жетекчиси Шарапат эже да кичинекей Чыныбайдын акындык шыгынын ойгонушуна таасир берген. Жаңы жылга көгүлтүр отко ыр жазып келгиле деген Мен тапшырма берчүмүн, анан текшерип койчумун. Анан Чыныбай мени тапшырма бергенде таң калтырчу. Кана кимиңер жазсыңар кол көтөрөбүз. Кана, сенин ырыңды айтчы. Актай кагаз бетине тизметтелип түшкөн тамгалар кимдир бирөө үчүн кадимки сөздөрдүн куралышы болсо, Тестиер Чыныбай үчүн жашоосун ажайып жаңы доорунун башталышы эле. Муштумдай жүрөк бир булкунуп алды. Алакан тердеткен толкундануудан Шарапат эженин үнү сууруп чыккандай болду. Чыныбай, сен ырыңды угуп көрөлүчү. Ак том кийген айыл аралап, кар жаганга балдар жыргап кубанат, муз тебишип, кубалашып, кар чачып, кыш өзүнчө кереметке айланат. Кышты жакшы көрөмүн, жумуш жасап көнгөмүн, эрте туруп атаман, карды күрөп бүтөмүн. Жаңы жыл тосуп мектепте, кубанабыз баарыбыз, ырдап бийлеп, ыр айтып, белектерди алабыз. Азаматсың Чыныбай. Сенин бул ырыңды жаңы жылдык көгүлтүр отко алалы. Сен ыр жазганга шыгың бар турбайбы? Сенден мыкты акын чыгышы керек. Эч качан бул ыр жазганыңды тыштаба. Аракет кыла бер Чыныбай. Азаматсың. Ошондой директорлор мени эме кылган тиги кайдан билесиң акын болоруң, келечекте акын бул акын болот деп айтып салдың деп, жай шашпагыла, аман болсоңор көрөсүңөр дегем да. Анан чын эле акын болуп чыкпады кийин. 11 тууган бактылуу балалыкта чоңойду. Ата-эне ал үчүн бар күчүн жумшады. Эч нерседен кем кылган жок. Ошол эле маалда эмгекке тарбиялады. Омсунай апа күн кечке үй түйшүгү, балдарды тарбиялоо менен алек. Акун ата балдарына гана тарбия бербестен, бүт айылга жаңылык киргизип турганды жакшы көрөт.
Ал эсепчи, аңчы, малчы гана эмес, айылга биринчилерден болуп, жашылча жемиш тигип, теңир тоода бышыкчылыктуу жер экенин далилдеп берет. Чоңырақтарын алсақ болот. Ата буларыңыз бышпай алған ғой? Мейлі бышпай алған. Жақсылап қарасақ бұсат түске чейін да уақыт бар. Сен эми балам өзүң эртелеп жумушуңа, окууңа кет. Көп кармалды. Ошол атам өстүргөн помидордун дамында еттүү, чоң, анан даамдуу помидор жейлектин да. Акын болом деген аруу тилекте артынган, көөдөнүнө ыр куржунун салынган Чыныбай Турсунбеков жогорку билим алуу үчүн төрөлүп өскөн айылынан узап кетет. Жам булак деген нарында, тоолордун калган чаңында, шырп этсе кулак түрүшүп, жабыла чыгып үрүшүп, иттери тосуп абалап узатат бар деп саламат. Кыйкырып короз таң менен, короодон чыгат мал деген, жамгыры жаап басылат, самоору чайга чакырат, эгини бышып жайкалып, келини басып чайпалып. Керемет кыштак жам булак, көңүлдү дайым жайып. Көп максатта артынып келген тоолук жигит аттестатын колго кармап, университеттин астанасын аттайт. Жогорку окуу жайга өтүү оңойго турбайт. Бирок көксөгөн максатынан артка чегингенге көнбөгөн Чыныбай Турсунбеков бар күчүн жумшайт. Бардык сабактарды канааттандырарлык деген баага тапшырат. Ал кезде мындай баа менен университетке өтүү дээрлик мүмкүн эмес эле. Айынан филфактын конкурсу чыга турган күн болду. Бардым. Мен эч кимди тааныбайм. Байкем каникулдан келген экөөбүз чогуу бардык, отурабыз 314 аудитория эсимде. Санаспай имени декан экен. Анан агиш окуп атат фамилияларды. Биздин Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты адистигине тапшырып өткөн студенттердин тизмесин мен азыр окуп коеюн. Абсалбеков Калыс, Алиев Кайрат, Азангазиев Нурбек. Менин фамилиям чыкканды кетүүсү көтөгөдүм. Жок байкем транспортко өтө турабы. Мен жок мына байкем айта баштады деп алды, келбетпей калдым деп. Анан эсимден фильмалды Турсунбек Чыныбай Акуныч деди. Эң акыркы 100-нчү болуп менин фамилиям окулду. Өттүм. Жангазиева Бактыгүл, Турсунбеков Чыныбай. Өттүм айыл, өттүм. Ушул журналистика бөлүмүндө окуган кыздар биринен сара бир айтышат да, ушундай нарындан таланттуу акын келиптир. Чыныбай деген бала бар экен. Активдүү бол экен, ыр жазат экен. Дубал гезиттерге сонун ырлар чыкты деп мындай бир аңыз кеп кылып. Ана биринчи курс башталды. Мен жарым жыл баягы 3 менен өткөн ченепте өткөн үчүн стипендия жок. Байкемдин үйүнө барып келип окуйм. Баарын суктанып карайм биринчи курстун кышынан отличтер көп болду бир. 10дон ашып кетти окшойт. Бирөөсү мен болуп калдым. Мен деле жарайт экенмин, жакшы экенмин деп калдым. Анан жайкы каникул болгондо азайды. 7-8 кишиге түштү отличниктер. Дале мен отличник. Кышкы каникулда 5-6га түштү, дале мен отличник. Чыныбай жогорулатылган стипендия менен окуду дайыма. Биринчи курстан 5-нчи курска чейин. Башка курсташтарынан жалаң бешке окуганы менен гана айырмаланбайт. Ошол кездин эң бай студенти дагы. Себеби стипендия калем акыдан тышкары кароолчу болуп иштеп калды. Чыныбай, тур. Сауалыңды кечип койсоң, отыруң. Кечинде жумуштан кечикпей кел. Чыныбайдын иштеген жерине барабыз. Анан баарыбыз барганда эле
Bilem. Ne? Bilem sizlerin emneye gelgeningерди деп. Ой, учурашканы келди десек. Учурашканы келген жоксуң адына. Эмне пивага тыйын керек болуп атабы? Деп турган күлүп турган чөнтөгүн ачып. Болду келбегиле деп турган 500 сом берип койчу. 5 рубль ошондо чоң акча болду. Чөнтөгүндө дайым акчасы бар. Анан тынбай ар кайсы журналдарга жазат, андан гонорар келет. Чындыгында эле бай болчу. Студент мезгилинде бул бизнес менен алектенгенде эле миллионер болду андан. Жок. Чыныбайдын көрөнгөсү тетиякта болчу да. Кыргызстан маданиятына ырларым, сатиралык әңгәмеләрем чыгып жүрдү. Аяктан гонорар алып жүрдүм. Ленчешка макалаларым, ырларым чыгып жүрдү. Аяктан гонорар алып жүрдүм. О, айылдагы чурушун айтпагыла, аяктан бери чалышып. Жеңем өтө болду экен. Күндө болсо экен. Кайдаган сүйүнүп калсын байкуш жеңем. Айжеңе, жақсысыз ба Айжеңе? Жақсы тұрасыз ба? Жақсы сүйіншім бар Айжеңке бай. Ооба, жайчылык эле абышкан поштого барса, кеситке Чыныбайдын ыры чыгып турду. Ой, рахмат кел. Аябай сүйүндүм Айжеңе. Сүйүнүп сизге көтөрүп келбедимби? Рахмат. Тиги Чыныбайдын ыры чыгып эле жүрбөйбү? Мурда эле чыгып жүрөт. Анан баягы сен билбеген ошондо атасың го. Биринчи калемакысын атасына берген, жылкам деп. Чыныбай Ал кезде ада иримдер көп эле. Университеттин өзүндө, жанагы чоң завод, фабрикаларда да ада иримдер ошолор катышып жүрчү. Мен болсо Ленинчи жаш газетасынын башкы редактору элем. Анан конкурс жарыялап калдык. Бир ырдын конкурсу. Могу жаратылышты коргоо темасында. Бир топ акындар катышты, жаш акындар. Анан Чыныбай Турсунбековдун ыры жеңүүчү деп табылган. Мындай Мабашкан студент жаштын эмеси макаласы чыгыш бул нонсенс болчу да, өзгөчө бир окуя болчу. Чыгып калды, анан айына гонорары келди. Анан ошол студент кезде 5-курста биринчи гонорарым, чоң гонорарымды алдым. Чыныбай Турсунбеков турмуштун оош кыйыш жолунда майтарылганда, сынган да жок. Ал жолдо илимпоз, агартуучу, дипломат, журналист, акын, котормочу, ишкер, саясатчы болууга жетишти. Бул ийгиликтерди Нарын районундагы айтылуу Аламышык тоосунун этегиндеги чакан айылдан чыккан, китеп сүйгөн, бир кездеги тестер бала багындыра алды. Кээде мына буга кайгы жейбиз, эмнени тирүүлүктө күнөө дейбиз. Барында окшош суроо болгон менен ар кимдер ар башкача жообун көрдү. Тасманы жаратуучуларга терең алкыш айтабыз. Чыныбай Акуновичтин бүткүл өмүр жолун биздин көз алдыбызга тартып берди. Эл адамы болуу, ошол эле мезгилде акын болуу, ошол эле убакта мамлекеттин оор жүгүн мойнуна артынуу кандай кыйын болсо, мына ошондой инсандын жубайы болуу андан да кыйын. Мына ошондой кишинин өмүрүнүн экинчи өмүрүн улап, анын мурасын элге жайткан мына ошол Ополтодой сыймык. Анда эмесе азыркы сөздү Анда эмесе Акун компаниялар тобунун башкы директору Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун негиздөөчүсү, аталган фестивалдын демилгечиси, коомдук ишмер Тентимишева Нуржан Давлетбековнаны сөзгө чакырабыз. Келиңиз эже. Сахнага чыгып бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалынын катышуучулары жана коноктору. Акын Чыныбай Турсунбеков өзү түптөгөн, негиздеген, чыгармачылык эргүү тапкан Акуну Сүкөл пансионатына кош келиңиздер. Биз мынакей, мен азыр эми сөзүм башында айтып коеюн, азыр фильмди көрдүк. Бул фильмди Чыныбай өзү
көзү тирүүгесинде тартылып башталган. Чыныбай өзү 15 октябрь 2020 жылы 60 жашка чыкмак. Анан ошол эки 60 жаштык юбилейине даярдалып тартылып аткан фильм болчу. Силер азыр биринчи бөлүгүн көрдүңөр. Экинчи бөлүгүн болсо тиги фестивалыбыздын жабылышында ошондо көргөзөбүз. Анан мени абдан сүйүндүргөн нерсе, бул фильмде жалаң Чыныбай Турсунбековдун айылдаштары ролдорду аткарышкан. Азыр да алар биякта отурушат. Биздин режиссер келип сүйлөйт, анда биздин режиссер ошо фильмди тарткан тынчтык өзү айтып, кандай фильмди кандай тартты эле, эмне болду эле өзү силерге айтып берет. Бирок ошо фильм жалаң ошо биздин айылдаштар өздөрү тартылышкан. Мен азыр көрүп отуруп, негизи Жамбылдактар абдан таланттуу экен деп атам да. Жалаң эле артист болчу айылдаштарым бар экен. Анан эми урматтуу катышуучулар, коноктор, бүгүн биз фестивалыбызды 6-чы жолу өткөрүп атабыз. Былтыр юбилейный 5-чи фестивалды өткөрдүк эле. Ошо 5-чи юбилейный фестивалыбызга башка өлкөлөрдөн да келип катышып беришкен, Түркиядан келишкен, Өзбекстандан, Казакстандан келишти эле. Бул жылы да биздин фестивалга катышат, бирок ошо бизде биякта жазылып турбайбы, дүйнө акындардын ысык көл жолугушуусу деп. Ал акындарыбыз эртең келишет. Бүгүн алардын Бишкекте тиги мероприятиялары бар. Чыңгыз Айтматовдун музейине барышат, ырларын окушат. Анан эртең болсо бизге келип, эртеңден баштап бизге катышышат, бизге кошулушат. Бул жылы биздин мынакей эми эки конкурсубуздун, ушу фестиваль поэзиясында эки конкурсубуздун жыйынтыгын чыгарабыз. Биринчи конкурсубуз бул поэзия конкурсу, акындардын поэзия конкурсу. Экинчи конкурс болсо бул Чыныбай Турсунбековдун ырларынын көркөм окуу конкурсу болчу. Эки конкурстун финалисттери азыр келип отурушат. Бул жылы кандай өзгөрүүлөр болду, мен ошону айтып берейин деп атам. Бул жылы калыстар тобу бири-бирин таанышпайт. Ким калыс экенин билишпейт. Калыстар тобу 5 кишиден турат, бирок алар бири-бирин таанышпайт. Азыр да көрүшө элек, азыр көрүшүштү окшойт бири-бирин. Бирөөбүз бир калысыбыз кечигип атат окшойт, ошо ким экенин билишпейт. Ал калысыбыз келсе андан кийин таанышат болушуңар керек, 5-чи калысыбыз ким экенин. Мунун биз тиги жаш акындарыбыздын сунушу менен бул өзгөрүүлөрдү киргиздик. Биякта Улан Дөөлөтов отурабы, жокпу? Каякта? Мынакей. Улан мага жазып калыптыр мессенджерден. Анан эже ушундай кылса туура болот эле дейт. Биз мурун калыстарды чакырып эле чогуу алар бири-бирин таанышчу. Бул жылы болсо калыстарды дагы бири-бирине инкогнито кылдык да. Ким калыс болгонун өзүнөн башка эч ким билбейт да. Экинчи нерсе, тиги эми биз мурун деле тиги келген түшкөн тиги ырларды номер менен калыстарга болбой калып атабы, номер менен калыстарга жиберилчү, кимдин ыры экенин, фамилия аты жөндөрүн билишчү эмес. Бул жылы деле ошондой болду, бирок дагы бир өзгөчөлүк киргиздик. Ошол эки номерлерди, бирок ал эмес, башка номерлерди биз өзүбүздүн катышкан конкурсанттарга жибердик. Сенин номериң мынчанчы номер деп. Анан биринчи бөлүктүн жыйынтыгын чыгарганда биз бул жылы биринчи жолу тиги акындарды ошол эки номерлери менен ким ар бир акын канча балл алганын билишет дедик да, билишти бул жылы. Анан эгерде баягы чоң балл болсо, балыбыз чоң экен деп дагы бир жакшы мотивация болот. Азыраак болуп калса, значит дагы иштешим керек экен деп билишет да. Муну дагы биз бул жылы биринчи жолу киргиздик. Анан эми эгерде акындар поэзия конкурсу жөнүндө айтсам, бул жылы бизде 80 акын катышты. Алардын 36-дан 45 жашка чейинки акындар 29%-ын түздү. 35 жашка чейинкилер 71%-ын түздү. Ошо 80 акындын 48-и кыздар болду, 32-си жигиттер катышты. Катышкан акындардын кайсы региондордон келди десек, Чүй областынан 5 акын катышты,
Нарын областынан 25 акын катышты, Ысык Көл областынан 4 акын, Талас областынан 2 акын, Ош областынан 14, Жалал Абад областынан 19, Баткен областынан 9, Өзбекстандан 2 акын катышты. Кол чабуулар болсун. Негизи биздин поэзия конкурсубузга башка өлкөлөрдөн да, башка улуттагы акындар да катышса болот. Болгону алар ырларын кыргызчага которуп, анан жиберишсе, ошондо тиги катышканга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок же котормолору анча жакшы болуп калган эмеспи билбейм, Өзбекстандан катышкан 2 акыныбыз финалга чыккан жок. Конкурс выразительного чтения боюнча айтканда, бизде 207 катышуучу болду. Алардын биринчи категориясынан бул 4-7 класстагы окуучулар 98 окуучу катышты. Экинчи категория бул 8-11 класс 71 окуучу катышты. Үчүнчү категория бул 18 жаштан өйдөкүлөр 38 адам катышты. Алардын региондорун айтсак, Бишкек шаарынан катышкандар 28 болду. Чүй областынан 6, Нарын областынан 77, Ысык Көл областынан 23, Баткен областынан 45, Жалал Абад областынан 10, Ош областынан 14, Талас областынан 4 катышуучу болду. Бул жылы биз дагы бир өзгөчөлүк киргиздик. Биздин поэзия фестивалыбызга ошо жакшы катышкан окуучулар менен мугалимдерин кошо чакырдык. Баягы бияка келип ырларды угушсун, биздин кыргыз эл акындары, жаш акындарыбызды көрүшсүн, бир жакшы бир таасир алат деп ишенип, биздин чакырган конокторубуз окуучу менен мугалимдер 70-тен ашыкта 80ге чукул окуучу анан мугалимдерди катыштык. Андан сырткары бизге бул жылы конок болуп Гапыр агайыбыз келди. Туруп койсоңуз. Эми Гапыр агайды тааныйсыңар да, Агай деген фильм дагы тартылган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Гапыр агайыбыз бул жылы бизге ошо мугалимдер менен окуучуларга 2 семинар, мастер-класс өткөрүп берет. Баарыңар келип катышыңыздар. Мен өзүм специальность боюнча орус тил мугалимимин. Менин группалаштарым да келди. Алар пенсияга чыкса да сиздин семинарыңызга келип катышабыз деп отурушат. Анан дагы бул жылы окуучуларга, мугалимдерге бизде 3 семинар тренинг болот. Анан жаш акындарыбыз да катышат деп ишенебиз. Былтыр фестивалда негизи биздин 2 мастер-класс өткөрдүк эле, катышуучулар абдан аз болуп калды. Мен бир кичинекей бир объявление айтып коеюн деп атам. Урматтуу конокторубуз, урматтуу катышуучулар, силер поэзия фестивалына келип катышып атасыңар. Ошон үчүн жалаң эле тиги пляжда күнүңөрдү өткөрбөй, ушу биздин өткөрүлүп аткан иш-чараларыбызга катышып, конкурстарга катышып, семинарларга катышып кетсеңер, бир жакшы бир өзүңөргө пайда аласыңар деп ишенем. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе болуп атат. Биздин тиги Чыныбайдын досу, кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин эле 2-3 жылдан бери эле мага айтып келатат да, Нуржан, силер деген реклама кылганда призовой фонд 200 000 сом деп эле жазып коесуңар. Жанакы айтышта миллион сом деп жазышат экен, бирок ошого ручка кагаздын акчасынан өйдө киргизишет экен деп айтты да. Анан эми бул жылы мен биринчи жолу ошо биздин бюджетти айтып коеюн деп атам. Бул былтыркы жылдын бюджети, общий бюджет былтыркы жылкы фестивалыбыздыкы 5 миллион 981 миллион сом болду. Анын ичинде эми орусча айтканда проживание и питание деп 4 миллион 491 000 сом кетти. Анын спонсору Акын Ысык Көл пансионаты директору бияктабы Бегимай Чыныбай кызы. Ордуңуздан туруп койсоңуз, Бегимай. Бар бекен Бегимай? Ал ошо силерди тосом деп чуркап жүрөт да кызматта. Акын Ысык Көл пансионатынан ким бар? Баары эле силерди жакшы тосуп алалы деп чуркап жүрүшөт окшойт, өкүлдөр жок экен. Основной ошо биздин спонсор. Негизи эми мен фонд жөнүндө айтсам мындай да, фондду биз 6 жыл мурун Чыныбайдын 60 жылга
жылдык юбилейи деп коеюн. Эми Чыныбай өзү жетишпей калды. Бирок биз аны адабий кече катары өткөрдүк Чыныбайдын юбилейин. Анткени Чыныбай өзү ошентип пландады эле да. 60 жылдык юбилейими мен тиги адабий кече катары өткөрөм деп биз үй бүлөсү ошону жазадык. Анан ошо Чыныбайдын туулган күнү 15 октябрь, 15 октябрда үй бүлөм менен мен балдарым, кыздарым менен чогулуп отуруп алып, атабыз үчүн эмне жазай алабыз деп сүйлөштүк. Кандай иштерди жазасак болот деп. Анан ошондо фонд түзөлү дедик. Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд болсун дедик. Фонддун негизги багыттары, биринчи багыты жаш акындарга колдоо көрсөтөлү дедик. Экинчиси кыргыз тилдин өнүгүшүнө да салым кошолу дедик. Үчүнчүсү болсо журналистика боюнча болчу. Анткени Чыныбай өзү журналист да болуп иштеп кеткен. Тиги Түркияда Азаттыктын специальный корреспонденти болуп иштеген. Ошон үчүн үчүнчү багытындагы ошо журналистикага арнайлы дедик эле. Бирок бул 6 жыл болуп кетти. Негизи иш көп болуп, дагы башка бир нерселер болуп кетти. Колубуз ага тийбей калды. Бирок ойлоп атам, кийинки жылдары журналистика боюнча дагы кошобуз деген планыбыз бар да. Анан мени ушул эки кыргыз тилдин өнүгүшү деп атпайбы? Мен азыр биздин конкурс выразительно көркөм окуу конкурсунун катышуучуларын көрүп туруп, бир нерсени өзүм көрдүм да. Биздин ошо акындардын, Чыныбай Турсунбековдун ырларынын көркөм окуу конкурсу да кыргызча жазылган ырлар. Ошого жеке эле кыргыздар эмес, жеке эле кыргыз мектептердин окуучулары эмес, орус мектептен да катышкандар аябай көп болуп атат. Мен ошого аябай сүйүндүм. Нарындагы Чкалов мектептен катышкандар бар. 2 жыл мурун Чкалов мектеби бизди чакырып, Нарында Чыныбай Турсунбековдун адабий кечесин өткөрүштү. Ал жалаң кыргыз балдар болсо дагы ал орус мектепте. Билесиңер, орус мектептеги балдар бүтүн эле орусча сүйлөйт, кыргызча эметишти. Кызыл Кыяда орус мектеп бар. Анын дагы окуучулары, жеке эле окуучулары эмес, мугалимдери дагы катышып, кыргызча ырларды окуп атышты. Биякта азыр бизге конок катары биздин эң улуу ошо конкурс выразительного чтениянын эң улуу катышуучусу отурат. Жанона Айым. Туруп койсоңуз. Мынакей тиякта отурат. Жанона Айым дагы катышып, кыргызча Чыныбайдын ырын окуп берди. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Анан эми дагы ошо биздин фондду түзгөндөн кийин мынакей жыл сайын өткөрүп атабыз. Конечно, буга акча каражаттар кетип атат. Бул акчалар каяктан түшүп атат, кимдер жардам берип атат десе, мен ошо силерге айттым. Биринчи эң чоң спонсорубуз Акын Ысык көл пансионаты. Аны жетектеген биздин экинчи кызыбыз, Чыныбай кызы Бегимай, келе албай калыптыр бияка. Анан эми Акын закрытый акционер, Акын жабык акционердик коому, калган жардамды ошо Акын акционердик коому, анан Бишкекский мелькомбинат берет. Акын акционердик коомунун генеральный директору Турсунбекова Айдай Чыныбаевна, туруп койсоңуз. Биздин улуу кызыбыз. Кол чабуулар, алкыш сизге. Рахмат. Анан эми мен ошо силерге айтып коеюн дегеним ушул. Буюрса, тиги бул 4 күн биздин Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалына катышып кеткен 4 күнүңөр эсиңерде калат деп ишенем. Силерге терең ыраазычылык келип бергениңиздер үчүн. Рахмат, Нуржан Давлетбековна, орун алып берсеңиз. Рахмат. Бар болуңуз, 6 жылдан бери мен дагы ушул фестивалдын 6 жыл бою катышкан күбөсүмүн. Жылдан жылга жүрөк толкуткан ырлар, эмоциялар, жаңылыктар менен коштолуп отурат. Мындан ары дагы фестиваль ушул темпте уланып кете берет. Бир нерсени айтып коюш керек, Кыргызстанда 6 жылдан бери үзгүлтүксүз уланып кел жаткан эң чоң байге фонду бар, эң көп акындарды, жазуучуларды жана чыгармачыл интеллигенцияны, педагогторду топтогон иш-чара бул ушул Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалы. Анан дагы бир нерсени дал келип турат, ошону айтып коюшум керек. Ушул фестивалга көркөм окуу боюнча эң көп катышкан Нарын району менен, Нарын облусу менен Баткен облусу да. Жакында жакшы бир жаңылык чыкты. ОРТден эң көп бал алган кыздар дагы Нарын облусу менен Баткен облусунан алышты. Баракелде. Эми биздин фестивалыбыздын кулачы кеңейип, эл аралык фестивалга айланган, Өзбекстандан да катышкан көрдүңүздөр. Демек, биз
чоңоюп бүтүндөй бир аалам болуп баратабыз. Барыңыздар ушул фестивалдын керемет көз ирмемдеринен рахат алыңыздар. Анда эмесе ушул жасаган ишиңдин элге кылган кызматыңдын эскере турган урпак болсун дейт. Мына ошону менен бирге мусулманчылыкта эң чоң бакыт бул артыңдан Куран окуй турган балдарың, урпагың болсун. Анда эмесе биз Чыныбай Акунучка Куран окуп, андан ары фестивалды улайбыз. Келиңиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليكم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلهي أي درجات ومنزل البركات وحادي الحاجات. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين sen özün merimdüsün, rayimdüsün, borkersin. Ya Allah sen özün merimin, rayimin, borkerligin menen ya Rabbil alamin. Uşul keremettü özüңdün Kur'anыңдан, özüңdün sözüңdөн, Kur'an-ı Kerimden payda bolgon sohuptordu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, anan üy bölösün ashab radıyallahu anhum ecmaînlerge, tabiinlerge, Peygamberimizden bugünkü günge çeyin ötkön bardyk musulman bir tuğan bizden ata iniyeje karındaşlarımızga jana oşonday ele Allah senin özüңdün süýüktүү kulun bolgon Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den süýüktүү ümmeti bolgon Çınыбай Akun ulu Çınыбай agabızga ya Rabbil alamin uşul keremettүү Kur'andın ayatынан, tamgasынан, sürösünөн payda bolgon sohuptor dey Allah. Akun ulu Çınыбай agabızga bagışladyk ey Allah. Jatkan jerin jayluu, topragyn torpaq kılgın ey Allah. Kabrını gül ey Allah. Kabrını özüň gül bakça kılgın, kabrını beyiştin bakçalarına bir bakça kılgın. Ey Allah özüň suraktaryny jeňil kılgın, günölerini keçirip
Күнөөлөрүнү кечирип бейиштен өзүң даражаларını көтөргүн ya Rabbil Alamin. Sen özüň razı bolgun. Uşul Akun ulu Çınıbay agabızны ya Rabbil Alamin артында кандай жакшылыктар кылган болсо, ихсан садакаларды кылган болсо, жакшы сооп иштерди кылган болсо, ya Rabbil Alamin ошолордун баарын кабыл кылып, ya Allah өзүнүн рухуна арбагына өзүң жеткиргин. Ya Rabbil Alamin Çınıbay agabыздын артындагы канча bir tuğandarına, dostlarına, oğullarına, kızlarına, juwayına, barına uşul iş-çarany ötkörüp atkan alардын da жашоолорун, ömürlörün, wagtlaryny özüň bereke bergin ya Rabbil Alamin. Ya Allah tübölüktü wagtululukdy özüň nasip kılgın. Ya Allah Çınıbay agabızda ya Rabbil Alamin kabırda özüň suragyny jеңил kılgın, kabryny nurga bölögün. Jana ya Rabbil Alamin kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek şefaatinden özüň nasip kılgın. Ya Allah jana kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek kolundan ya Allah haddi Kawsar susunu içkenge Çınıbay agabızga nasip kılgın ya Rabbil Alamin. Jana oşonday ele maydany tarazasyna barganda күнөөлөрүн özüň geçirip ya Allah özüň sooptorun özüň arttırgın, sooptorun özüň or kılgın. Ya Allah Sirot köprüsünün çagılgan çakkanday tezlikte ötkörgün, esepsiz beyişke kirgizin. Beyişte dağı Cennetül Firdavs'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birge koşuna kılgın. Артында kılgan jakşılıkların barın özüň kabul kılgın. Артында kılgan ihsan sadakaların barın özüň kabul kılgın. Jana uşul keremettүү Kur'anyň соonu пайда болгон соопторду ушул жерде алакан жайып дуа кылган ата ага ини эже карындаштарыбыздын дагы өткөн жакындарына ушул кереметтүү Кур'андын соопторуну багыштадык. Ya Allah ушул иш-чараны өзүң колдоп коштогун, ya Allah ушул иш-чараны өзүң тынч өткөнгө жана ушул иш-чарада ya Allah жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө ya Allah өзүң насип кылгын. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأمته أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا الله razı olsun. Ömür bizden ötüp ketse, el emgектен ескерсин. Чынбай агайдын арбагы ардайым балдарын жолдоп жүрсүн. Ушул адамды эскерип аткан ушул Нуржан Давлетбековнадай жары бар экен, бактылуу инсан экен, экинчи өмүрүн улап атат. Ушул агайдын экинчи өмүрү узак жашасын, аны узак жашата турган келечек муун, ошол келечек муунга дем берген Чынбай Акуновичтин бала чакасы, жубайы аман болсун. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда Чынбай Акуновичтин ролун аткарган жаш кичинекей бөбөк биздин арабызда экен. Сахнага чакырып коелучу. Сахнага чакыралы. Кел огой. Барбы? Кел. Нуржан Давлетбековна, сахнага сизди чакырабыз. Өзүңүз ушул улуу инсандын образын жараткан жигитке бир чакан сыйлыкты тапшырып берсеңиз. Чынбай Акуновичтин жаш мезгили. Окуучу кези. Biz filmdi geç көргөзүп калдык, убагында көргөзүп алган жокпуз. Жа кичинекей Чыныбайдын ролун аткарган балабыз уже мектепти бүтүптүр бул жылы. Кичинекей бала чуркап чыгат экен деп эле монтип карап атсам бул жерден келиптир. Бул жылы мектепти бүтүп атат. Өзүңөр көрдүңөр кандай аткарганын. Биздин Жамбулак мектебибиздин окуучусу Чыныбайдын ролун аткарган Байбол Суранчиев. Ыраазычылык кат, акын, илимпоз, котормочу, ишкер, коомдук жана мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жаркын элесине арналган даректүү тасмада балалык чагын көркөм жана таасирдүү чагылдырганы үчүн Байбол Суранчиевке ыраазычылык билдиребиз. Баракелде. Дагы бир белеги бар экен. Чыныбайдын жылдыздуу жээк китеби. Анан биякта телефон. Жакшы бир видеолорду тартсын. Баракелде. Келечектен көптү үмүттөндүргөн чыгаан актер болушуңузга тилектешпиз. Нуржан Давлетбековна эстеликке сүрөткө түшүп коюңуз. Биз кол чаап коштоп туралы. Урматтуу меймандар, биз экранды караган сайын Чыныбай Акунович биздин жаныбызда тургандай сезимде болуп атабыз. Анда эмесе Чыныбай Акуновичтин өзүнүн көркөм окуусунда бир ырын тыңдап алалы.
Atan çıksa eşike, жаңы bizi turuptu. Süzme buyup beremin, ağaç sanki tütörün, olsa japka biremin. Boluptur deyik kulunun, kışlak tegiz jatıptır. Atan menen apamdı, unutpay kat жазıptır. Ortosынан büktölgön, uşul kaptar sopparak, mompol salgan apamdın, elbelere zıttarat. Buna kuşunun bardığı neler bizim keyinki ballarga savap olmuş gerek. Bizim ballarдағы elin, jerin, talanı, toprak, doğru taştı, büyük çoğuş gerek. Oşol özü özgün jerinden başlap jarkı mamlaket üçün hizmetin kılıç gerek. Ben oyluyorum şu bakçadan da oşollar azamatlar, kızlar, mamleketine hizmet kılattı. Баракелде. Бул видеодо Чыныбай Акунович ушул өзүнүн ата-энеси тарбиялаган өзүнүн үйүн бала бакча кылып салып, ошол бала бакчанын ачылышында сүйлөгөн сөзүн көрсөттүк. Мына ушул бала бакча былтыр 10 жылдыгы маракеси өткөрүлгөн. Мына ушул бала бакчанын тарбиялануучулары 11 классты бүтүп кетишти, алды. Ал эми бул жерде ушул бала бакчанын тарбиялануучулары келгиздер, анда алгач алардын экрандан видеосун көрөлү, анан сахнага чакырабыз. Мына ушул бөбөктөр биздин жаныбызда жакшынакай болуп кийинип алып келиптир, карагылачы. Келе кой. Кол чапкаңыздар. Асаналиев Илим 5 жашта, Элдар Болотбеков 5 жашта. Чыныбай Турсунбеков көшөлөйдөн автобустун ичинен пулу дейтүү кыйкыстайга кесиккен. Байким алай түшүнүшпөйт мен анса, мен алайды саланымой түшүнөм. Балам соосун, эйисинде сүйгөндөй, соосун дейти. Билас бигенде. Лайдағы аққайбақтай басына қысық-сылық үшін ғана кигенде. Бегісіне көшөністен дейдесін, бегенде тасейдіні кейбісін. Эке дейді, эти сейді бегенше, тақтай маға бей сақсына дейбесін. Илим Асаналиев, ал эми Элдар Болотбеков окуйт. Жүргүчүгүм адашкан, эрчип мени жөнөгөн, өлүм ишчим тамактан сага дагы бөлөйүн, моюна жип байлашып, балдар сүйрөп, ойноптур, көздөрүңдү жайнатып, таштап кетсем болбостур. Сен делесин ачкадан, карасы жок таштаган, кожоюңдун кандай жан, эмдийинче таппаган, тамак сурап, кыңшылап, турганыңды койгонуң, көнүр такыр тынчыбайт, жүргүчүгүм болгонуң. Кол чапкаңыздар. Азамат Элдар. Ай, Азамат. Делектерин берип коелу. Эгерде ушулар көркөм окуу сынагына катышканда, биринчи анан баш байганы алып кетмек дагы барды. Орунга илешпей калмак экен.
ыраазычылык кат. Элдар Болотбеков, мынакей. Жана башында биз 3 жашында окуганын көргөздүк. Видеону азыр болсо 5 жашында. Ыраазычылык кат, акын, илимпоз, котормочу, ишкер, коомдук жана мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс-төрагасы Чыныбай Турсунбековдун чыгармаларын таасирдүү жана көркөм окуп бергендиги үчүн Умсунай апа бала бакчасынын тарбиялануучусу Элдар Болотбековго ыраазычылык билдиребиз. Дал ушундай эле сыйлык менен ушундай эле ыраазычылык кат Илим Асаналиевке берилет. Умсунай апа бала бакчасынын тарбиялануучусу. Келечек ээлери Илим жана Элдар. Рахмат. Биздин жылдыздар болушту, кичинекей бөбөк. Азаматтар, кайрет булар конкурска катышпай калышты. Бардыгын артта калтырмак экен. Жоморт Бөкөнбаевдин Чептенердин Күчүбек поэмасында кандай жо баш ийдирип багындырмак турганда мындай эне, мындай бала деп бүтөт эмеспи? Кыргызстан эч бир өлкөдөн кем калбайт. Мына ушундай бала бакчабыз бар, мына ушундай балдарыбыз тарбияланып аткан балдарыбыз бар. Рахмат. Балдар биздин келечегибиз. Дал ушул Жамбылак айылындагы бардык инсандарды бир экранга алып келип, бир фильмге батырып, ушундай чоң ишти жасаган, бирок өзү мындай тартынчаактык кылып, мен сүйлөбөй эле коеюнчу деп атат, бирок биз ошого карабай тааныштырып коелу. Тынчтык Нурбеков. Барсызбы? Келиңиз. Кол чаап коюңуздар. Кол чаап коштоп коюңуздарчы. Мына ушул режиссер жигит Чыныбай Акунович жөнүндө жакшынакай фильмди даярдап сиздерге көрсөтүп атат. 1-2 ооз сөз. Кантип тартылды эле, кандай болду, актерлор кандай экен бир көз айтып бериңиз. Эми өзүңүз көргөндөй главный героюбуз азыр чоңоюп кетти уже. Кайсы 2019-жылы баштаганбыз фильмди. Ошондон бери көп менет өттү. Көп иштер өттү, көп адамдарды өтүп кетти. К большому сожалению. Вот. Ошол эми азыр эми көрөсүңөр, бир аз толкунданып атам, кечиресиз. Фильмди көрүп анан айтабыз. Рахмат, биринчи бөлүгүн көрдүк. Экинчи бөлүгүн жабылышында көрөбүз. Ал эми мына ушул тасманын баш каарманы кандай чоңоюп эр жигит болгонун көрдүк. Эми биз мына ушул Элдар менен Илимдин дагы эр жеткен мезгилде кайрадан ушул фестивалдарда жолугушуп турабыз деп үмүт кылабыз. Дагы деле алып бара берели дейсизби? Жаштарга кезек берели, ушул жигиттер алып баргандай болсун. Ооба, туура айтасыз эже. Ушул жерде баардыгы тең. Жамбылактыктар ордобуздан турабыз, баарыбыз чогуу. Мынакей Айкан апанын ролун жеңем аткарган. Мынакей ошо биздин катышкан айылдаштарыбыз ушу фильмге катышкан. Шарапат эжебиз каякта? Мынакей Шарапат эжебиз Чыныбайдын мугалими. Бар болуңуздар. Биз жамбылактыктар аябай кыйын келебиз ушундай. Өзүбүз эч кимге бербей аткарабыз ролдорду. Рахмат. Эми биздин бүгүнкү поэзия фестивалы өтө символикалуу фестиваль болуп атат. Бүгүнкү күн Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалы дүйнө акындарынын сүкөл жолугушуусу бүгүнкү күн
Чыңгыз Айтматовдун Ысык көл эл аралык форумуна туш келип атат. Ушул тапта Ысык көл эл аралык форум өтүп атат. Дүйнөнүн интеллигенциясы чогулган. Ошол эле мезгилде эртең мына ушул жерге дүйнөнүн акындары чогулат. Жашасын биздин поэзия фестивалыбыз. Анда эмесе биздин маанилүү учурга келип жеттик окшойт. Чыныбай Турсунбеков фестивалынын Калыстар тобунун мүчөлөрү менен тааныштыралы. Жогоруда айтып атат, ким экенин эч ким билбейт. Керек болсо бири-бирин билбейт дейт. Биз дагы ким экенин билбей турдук эле, эмесе тааныштырганга өтө берели. Акын драматург Алтынай Темирова. Адабиятчы, сынчы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Аскар Медетов агайыбыз. Акын котормочу Толукбек Байзак агабыз. Акын, журналист, актер, режиссер. Мына ушул Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалынын лауреаты Сайра Батыркулова. Анан кийин ушул Калыстар тобунун мүчөсүнүн башында ким турат болду экен деген суроо баарыбыздын оюбузда болуп турат болуш керек. Быйыл өзгөчө экен. Сизге кезек береличи, ким экенин айтыңыз. Бир кыз мына ушул Калыстар тобунун төрагасын айткандан мурда мына ушул кишинин бир мезгилде ырчыларды сынаган ЛТРден бир берүү көрүп калчу элек. Оонду ырларга сын айткан. Мына ошондо айтчу эле, мен ырчылардын номер 1 душманымын депчи. Бүгүн финалисттердин номер 1 эң үмүт кылган адамын атап коелу. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, акын, котормочу, педагог, Евразия жазуучулар бирлигинин мүчөсү Алтынбек Исмаилов. Келиңиз анда эмесе. Кол чабуулар. Алтынбек ага, келиңиз сөзгө. Бир башкача каткырып борсулдаган, бой көтөрүп бирөөгө чоң сунбаган, балдаргандай бактылуу байкасаңар, биз суктанган дүйнөгө кол сунбаган, көйгөйү жок көңүл ток кудуңдаган, куулук кылып күн сайын кубулбаган, көрөт нагыз чындыкты балдар гана, көз карашы туп-тунук бузулбаган, жасалма жүз жалган сөз коштобогон, жарык нурдан башканы топтобогон, эх балдардын дүйнөсү кандай сонун, эч нерсеге, эч кимге окшобогон, тунук булактай мөлтүр, аруу, таза балдардын көзү менен дүйнөгө караган Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалынын ардактуу катышуучулары, амансыздарбы, арыбаңыздар. Бүгүн көпчүлүк адамдар баш казанга эмес, аш казанга, китепке эмес, пикетке, саякатка эмес, саясатка ык тартып турган учурда 6 жылдан бери үзгүлтүксүз мамлекет аткара турган, Маданият министрлиги аткара турган, мамлекеттик катчы аткара турган жумушту Акын фирмасы колуна алып, баарыбыздын башыбызды ушул жерге топтоп, бардык акындарга, жазуучуларга сөз менен мунара курган адамдарга шарт түзүп берип аткан ушул фестивалдын негиздөөчүсү, түптөөчүсү, демилгечиси Нуржан айымга бир кол чаап койсоңуздар демекчимин. Мен дагы Улукбек сыяктуу жыл сайын калыс катары, ардактуу конок катары катышып атам. Жыл сайын өзгөрүүлөр, жыл сайын жаңылыктар, жыл сайын жаңы жүздөр ушул жерден элге таанылып атат, жаңы ысымдарды эл таанып атат дегендей. Анан быйыл кызык жери жылдагыдай эле көп талапкер катышты. Калыстар жогоруда айтылгандай бири-бирибизди азыр тааныдык. Мүчө ким, төрага ким азыр билишти чындыгында жалпы эл.
Анан 80 акындан 800 ыр келип түштү. Эми элестетсеңиздер. 800 ырды карап чыгышты. Пушкин күндөрдүн биринде өзүнүн достору менен театрга барып, спектакль көрүп олтуруп, ортолоп калганда эч ким менен коштошпой ордунан туруп кетип калат экен. Анан эртеси достору таң калып, сага эмне болду, кече бизге айтпай кетип калдың десе, ай, силер билесиңерби, мындан 8 жыл мурда 8 куплеттен турган бир ыр баштадым эле. Ошол 8 куплеттик ырымдын бир куплетинин бир сабына бир сөз жетпей атты эле ырды бүтүрүш үчүн. 8 жылдан бери мен ал сөздү китептерден, сөздүктөрдөн, гезит журналдардан, энциклопедиялардан, көчөдөгү адамдардын оозунан издеп таба албай жүрдүм эле. Кече Кудай жалгап, театрга барып, спектакль көрүп олтурсам, роль аткарып жаткан актёрдун оозунан ошол сөз чыгып кетти. Дароо илип алып, үйгө чуркап барып, ошол ырымды бүтүрдүм деген экен. Көрдүңүздөрбү? Ушул сөздү айтсам, менин бир студентим, агай, Пушкин жалкоо акын турбайбы? Мен 2 күндө бир ыр жазбасам башым ооруйт дейт. Жакшы, туура айтасың. Сага окшогон акындарды Салижан Жигитов жижин калем деп койчу дедим. Анысыңарындай 5 калемгер, 5 калыс, мына аттуу баштуу калыстар турат. Мени жаш менеджер деп төрага кылып коюшту чындыгында. Менден күчтүү акындар олтурат, адабиятчылар олтурат. Анан 800 ырды бирден кармалап чыктык, элестетсеңиздер. Ар бир сабын, ар бир уйкашын, ар бир сөзүн, ар бир сөз айкашын. Айтор, бири-бирибизди билген жокпуз, келген ырларды баалап, баабызды коюп, упайыбызды жөнөтүп аттык. Ал жактан бириктирип, анан 80 акындын талапкердин ичинен 5 жеңүүчүнү, финалистти тандап, бүгүн бул жака алып келдик. Кудай буйрса, бир аздан чүчү кулак кармалат. Ошол учурда жарымы эртең ыр окуса, жарымы бүрсүгүн ыр окуйт дагынан калыстардын мурдагы жана кийинки берилген упайлары кошулуп туруп, анан бир лауреат жеңүүчү чыгат. Ал 200 000 сомго жана статуэткага ээ болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун болбойт. Демек, быйыл жалпы Кыргызга жаңы жүздөр, жаңы ысымдар, жаңы лауреаттар дагы чыгат деп ойлойм. Бардык жеңүүчүлөргө ийгилик каалайм. Калыстар карагылды какчарып, эч кимге тартпай, адилеттүү калыс баа берет деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Төраганы керемет тандапсыздар. Эч кимге сөзгө келбей турганын, аябай сааттай чыкылдатып так иштегенин, анча-мынча сүйлөшсө дагы болбой турган адам тандапсыздар. Анан Нуржан эже бизге жыл сайын төрага тандап бизге чоң жардам кылат. Ар дайым бизге 3-чү алып баруучуну кошуп берет да, жыл сайын бирден. Бир жылы Кожегелди Култегин агайды ушул төрага кылып, анан алып баруучуну кошуп бердилер. Быйыл эми Алтынбек Исмаилов. Мына ушундай керемет поэзия фестивалын баштайбыз. Анда эмесе сиздердин чыдамсыздык менен күтүп аткан финалисттерди тааныштырабыз. Анда эмесе финалисттерди сахнага чакырып алалы. Толгонай Сариева. Келиңиз. Чыныбай Турсунбеков атындагы 6-чы эл аралык поэзия фестивалынын финалисти Канатбек Таалайбек уулу. Кол чапыңыздар. Канатбек дал ушул фестивалдан жаңы жылдыз болуп суурулуп элдин арасынан чыкты эле. Дароо жазуучулар союзунун мүчөсү деген наамды алгансың, Мынакей эми өзү финалист болуп ат салышып атат. Кудай буйрса, бак чуркайт дейт, кими салат экенин алдыда көрө жатарбыз. Нурсултан Абдыкаримов. Жаңы катышуучу, жаңы финалист. Мына ошондой эле Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалынын финалисти Чолпон Оразалиева. Чолпон экинчи рет катышып атат. Кудайым буйрса, быйылкысында сөзсүз лауреат болот деген ишенимде туруп туралы. Назима Алмазбек кызы, мына жаңы жүз. Биз кырдуу
Алтынбек байке кырдуу, Жылдызбек байке кырдуу акындар суранып отуруп 45 жашка чейин катыштырыла, биз катышпай калдык деп жашын узарттык эле. Бирок ошол суранса дагы калып кетишип, жалаң жаштарды тандап алыпсыздар мына. 35 жашка чейинки акын жазуучулар. Анда эмесе кимиси кайсы күнү өзүнүн өнөрүн тартуулайт экенин билип алалы. Келиңиздер чучугула карматып коелу. Эрлан берип койсоңуз. Келиңиз пысыңда деп туруп алыңыз. Төртүнчү. Бешинчи номер. Экинчи. Биринчи номер. Үчүнчү. Толгонай. Толгонай Сариева 4-чү. Көрсөтүп кал. Канатбек 5-чи. 5. Чолпон 2-чи чыгат. Назима 1-чи. Ал эми Нурсултан 3-чү болуп сахнага чыгат. Мына ушул жаш акындарыбыз эртеңден баштап өздөрүнүн чыгармаларын окуп, жарым саат бою талантын элге тартуулашат. Барыңыздарга ийгилик, күчтүүңөр, мыкты акындар лауреат болсун деген тилектебиз. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Орун алсаңыздар болот. Урматтуу поэзия сүйүүчүлөрү, Чыныбай Турсунбеков жөнүндө көбүрөөк айталы, анткени ушул күндөрү ошол инсандын чаап кеткен арыгынан суу ичип, ошол инсандын Акун пансионатында эс алып жатабыз. Поэзия майрамында көңүлүбүз тим эле көккө учуруп, жыргап, бири-бирибиз менен көрүшүп атабыз. Деги эле ушул инсандар күн сайын деле жолуга бербейбиз. Ушул көлдү күтөбүз да, 1 жыл бою көлдү күтүп, ошол көлгө барганда жолугуп каларбыз деп жашаган учурлар да болуп атат да. Ошон үчүн Нуржан эже сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыныбай Акуновичтин көркөм окуусунда дагы бир ырды экрандан көрүп алалы. Жамаат салып олтуруптур, сагындым жыртышымын. Мына ушул Чыныбай Акуновичтин көркөм окуган ырына атайын клип тарталы деп жамбылактыктар өзүбүз демилге көтөргөнбүз. Ошол өзү демилге көтөрүп, жамбылактыктарды чогултуп, бир көчөнүн эли эле ушундай сонун клип тартып койгонда, негизи эле жамбылактыктар абдан кыйын келишет. Гүлнур Талайбекова эже барсызбы? Гүлнур эже. Гүлнур эже барбы? Бери чыгып көрүнүп койсоңуз, мына ушундай сакадай бою саралтын Гүлнур деген эжекебиз ушул клипти тартып, бир айылдын көчөсүнүн балдарын эле чакырып келип тарткан жана көркөм окууга дагы балдарды даярдап жүрөт. Бар болуңуз. Сөз берели анда эмесе. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү поэзия кечесинин фестивалдын катышуучулары, коноктору аябай биринчи жолу катышып жатам. Мен буга чейин көптөгөн чакыруулар болуп, шартыма байланыштуу келбей жүрчүмүн, анан аябай сүрдөп да жатат окшойм. Сүйүнүп да жатам.
биринчиден Нуржан же апабыз болосуз бизге. Сизге чоң рахмат. Ушинтип жалпы Кыргызстан акындарынын, көркөм окуган жана жаш жеткинчектердин, окуучулардын ушинтип башын бириктиргениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Чыныбай атабыздын арбагы ыраазы болсун. Ушундай көп жакшы саамалыктар көп болсун. Терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз. Азаматсыз, бар болуңуз. Тарыхый иш жасадыңыз. Рахмат сизге. Терең ыраазычылык билдиребиз. Баягы Күчүк деген чыгарманы окуган Элдардын апасы. Эми биз дагы бир конкурсанттарды тааныштырып коелу. Чыныбай Турсунбеков атындагы фестивалдын, поэзия фестивалынын эки багыты өтүп атат. Бирөө поэзия багыты акындар арасында, бирөө көркөм окуу. Анда эмесе ушул Чыныбай Акуновичтин ырларын көркөм окуган финалисттерди сахнага чакыралы. Бүгүн аларды жөн гана сахнада тааныштырабыз, ал эми чүчү кулакты эртең тартабыз. Ошону менен бирге азыр тартылабы? Эртең калыстар тобу ушул жерден даярдалат экен. Калыстар тобу анан бир алпарычы кошуп аларга дайындап бересиздер. Келиңиздер. Анда эмесе Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалынын көркөм окуу багыты боюнча финалисттерин сахнага чакырабыз. Айсезим Алимжанова. Чуркап келиңиздер сахнага. Аделя Жапарова. Айгерим Дүрөтбекова. Нурзада Жумабекова. Гулиза Каримова. Кубатбек Шукуров. Абдулла Сейитбек. Нурмухамед Акималиев. Адил Мамбеталиев. Усман Саматов. Нурзада Жумабекова. Кубатбек Шукуров, чыктыңыздар, Келиңиздер эми. Кимдер качан окуйт экенин тандап алалы. Тандап алыңыздар. Биздин техникалык топ жазып алат. Ар бириңиздер чүчү кулактагы катар саныңыздарды өзүңүздөргө алып калыңыздар. Саматов Усман, номер 9. Алижанова Айсезим, номер 5. Айсезим, номер 5. Дөлөтбекова Айгерим, номер 3. Каримова Гулиза, номер 7. Нурзада Жумабекова, номер 4. Аделя Жапарова, номер 6. Шукуров Кубатбек, 10. Абдулла Сейитбек, 1. Нурахмет Акималиев, номер 8. Мамбеткалиев Адил, номер 2. Ишембиева Саида, 11. Мына ушул алдыңыздарда каз катар тизилген керемет көркөм окуучулар сиздерге эртеңден баштап ушул катар сан боюнча өнөрүн тартуулашат. Орустардын белгилүү бир көркөм окуу боюнча чебер Адисе өзүнүн юбилейинде өзү дагы көркөм окуу конкурсуна катышып 3-орунду алып калган дейт. Ансарында бул жерде ким ута турганын, ким баш беген ала турганын биз конкурстун жүрүшүндө көрөбүз. Барыңыздарга ийгилик, бар болуңуздар. Бүгүн биздин жолугушуубуз, биринчи жолугушуубуз эле өзгөчө эмоционалдуу, мындай жандуу өтүп атат, кичинекей бөбөктөр чыгып атат, бири-бирибизди сагынышып калыптырбыз. Анан эң ардактуу коногубуз Гапыр агайыбыз келиптир. Агайга сөз бербесек болбойт. Агай келиңиз. Агайдын сөзүн угалы. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү ушу бир ыйык иштин катышуучулары. Мен ыйык иш деп айтканым ушундай бир түрдүү түркүн талантка ээ болуп туруп, бирок өзү менин икигайым адабият деген адамдын ушундай бир жакшы бир жыйыныга катышып отурабыз. Азыр мен да мына Баткен, ошо Лейлек, алыстагы элдин мугалимдердин өкүлү катары азыр катышып отуруп, мындай бир өтө ыраазы болдум да. Анан эң башкысы
Чыныбай Турсунбековдун элиге, Айылга, анан ошо жубайы Нуржан эжей, сизге, балдары, кыздары, уюштуруучулар, Улукбек, Эрлан, мына Чуркап качантан бери жүрөт мыкты жигитибиз. Ушу бул поэзияга элибиздин, анын ичинде жаштар, окуучуларыбыздын сүйүүсүнү ойготуп, ошого ихласты буруп бергендиги өзү бул чоң Алтынбек менимче бир иш да, бул ошо касиеттүү иш. Мына бул жерде илимдин доктор эжейибиз отурат. Эжей, сиздин кош келипсиз эжей. Сиз менен бир туруп коюңчу эже, сизди да жаштар дагы бир жолу көрсүн. Филология илимдеринин кандидаты, доктору, профессор Үмүт Баймуратова Култаева. Ооба. Урматтуулар, эгер айтсак, мына көпчүлүк эл адам бул жерде туруп эл тааныса боло тургандар. Мына ушул бөбөктөрдөн баштап, андан улгайган адамдарга чейин, поэзия деген бул укмуш дүйнө экен, өзүнчө бир аалам экен, аны окуйлу, сиңдирели, жайылталы дегенди сиздер берип атасыздар. Ошол үчүн мен мугалимдердин атынан, ошо элдин атынан мына бул иш-чарага таазим кылам, уюштуруучуларга. Чыныбай акыныбыз, окумуштуубуз, саясатчыбыздын баштап кеткен ишини сиздер токтотпой улантып жатасыздар. Экинчи өмүрү деп. Эң бизди сүйүндүргөнү, Кудай кааласа, ушулардын арасынан дагы жүздөгөн, миңдеген Чыныбай Турсунбековдор, Алтынбектер, Улукбек беле? Улукбектер, Мирлан Сабын кожолор дагы көптөгөн акындарыбыз чыксын. Кудай тынч аманчылык болсун, ден соолук болсун. Өтө сүйүнүп атам. Баарыңыздарды куттуктаймын. Поэзия баарыбыздын жан дүйнөбүзгө айлансын. Рахмат. Рахмат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы Чыңгыз Айтматов эң ардактаган кесип бул мугалимдик кесип. Чыныбай Акынычтын чыгармачылыгындагы эң орчундуу тема ата-эне, мугалим, айыл, тоо, эл. Мына ушундай Каныбек Иманалиев айтты эле, эгерде Кыргызстанга мугалимдин эстелигин коюш керек болсо, биринчи мугалимдин анда дүйшөндүн эстелигин коюш керек да. Демек биз биринчи мугалим дегенде дүйшөн келет. Ал эми агай деген сөз келгенде бизге Капыр агай биздин элесибизге тартылат. Ошон үчүн бар болуңуз агай, ар дайым жакшылыктарда жүрүңүз. Айткан тилектериңиз кабыл болсун, бар болуңуз. Рахмат. Нуржан Давлетбековна өзү мугалим да. Ошол себептен Кыргызстандагы эң белгилүү, эң тажрыйбалуу, бардыгыбызга үлгү болгон мугалимди алып келиптирсиз. Биз дагы семинарга катышып, агайдын сабагын көрүп калалы деп тилек кылалы. Бардыгыңыздар чакырабыз агайдын сабагына сөзсүз катышалы жалпыбыз. Анда эмесе Чыныбай Акыновичтин дагы бир өзү окуган ырына күбө болобуз. Барыңыздар, экранга назар салыңыздар. Мына ошентип, урматтуу бүгүнкү Чыныбай Турсунбеков атындагы эл аралык поэзия фестивалынын дүйнө акындарынын скөл жолугушуусунда бүгүнкү иш-чарага старт бердик, баштап алдык. Мындан аркы көз ирмемдер ушунчалык эмоцияга бай болот, поэзия көл толкуйт, ошону менен бирге сезимдер толкуйт. Ыр окуйбуз, барыңыздар, активдүү болуңуздар, бардыгыңыздар
азыр телефондорго тартып атпайсыздарбы? Мына ошону тартып туруп анан кийин телефонуңуздардын эсин толтуруп эле сактап калбай, жарыялаңыздар, бизди белгилеңиздер, эл билсин, дүйнө билсин. Ушундай поэзия фестивалына келгиси келген, көргүсү келген адамдар бар. Акындардын жолугушкан негизги ордосу жана акындарды атайын кызыл килемден өткөргөн, акындардын даңкын көтөргөн поэзия фестивали азырынча жападан жалгыз Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивали болуп атат. Андыктан активдүү болуп, баракчага белгилеп, өзүбүз көтөрөлү урматтуу акындар. Бизди ушуга чейин кимдер колдоду эле ошолорду эске алалы дегендей Нуржан Давлетбековна сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан кечинде чыныгы поэзия майрамы болсунчу деп Нуржан Давлетбековнанын сунушу менен акындар сейилбагын атайын салып койду. Ошол жака кечки саат 20:30да бардыгыбыз чогулалы дагы чыныгы поэзия майрамына күбө бололу. Бул жерде акындардын эрөөлү болот. Мындайча айтканда, орусча айтканда дуэли болмокчу. Улуу муун, жаштар, орто муун, айтор ар бир муундун өкүлдөрү өздөрүнүн чыгармаларын сонун кылып аткарып беришмекчи. Анан ушул залда отурган биздин эл артисттери отурат. Урматтуу мына Дамира Баратбаева эжекебиз отурат. Ушундай улуу инсандардын аткаруусунда жагымдуу чыгармаларды да угабыз. Андыктан кечинде сөзсүз сейилбакка келиңиздер. Биз конкурстун мына ушундай чоң фестивалдын ичинде мини фестиваль кылган атабыз. Ошого 3 муундун акындары даярданыңыздар кечке чейин. Сонун сюрприздер, сонун ырлар болот. Андан соң биз эртеңден баштап ар бириңиздердин колуңуздарда программа бар. Мына ошол программа боюнча кетебиз. Эртең негизгилерин айтып коелу. Эртең семинарлар, сабактар, конкурстун жүрүшү ошол менен бирге жылдагыдай эле Сармер Акун пансионатындагы эң жагымдуу жана шаңдуу иш-чара бул Сармерден. Ал эми бүрсү күнү болсо биз лауреаттарды аныктап фестивалды жыйынтыктайбыз. Мына ушундай керемет кечтер болмокчу. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Азыр барып эс алып алып, анан кечки поэзия фестивалына кайрадан ушул жактан жолугалы. Акындар сейилбагы бул жакта. Атайын акындар үчүн сейилбак салынган да, ошол жака келиңиздер. Бар болуңуздар. Жашасын фестиваль, жашасын поэзия. Жолугушканча. Бар болуңуздар.